Кыргызстан өзүнүн жаратылышынын уникалдуу сулуулугу менен суктандырат. Бирок аны сактап калуу үчүн бүгүнтөдөн баштап активдүү чараларды көрүү керек. Баткен облусунда калдыктарды башкаруу көйгөйү өтө актуалдуу болуп кала берүүдө жана олуттуу көңүл бурууну талап кылат. Кыргызстандын башка аймактарына салыштырмалуу Баткен облусунда калк аз экендигине карабастан, калдыктарды утилдештирүү көйгөйү маанилүү артыкчылык болууда. Анткени ал экологияга олуттуу коркунуч туудурат. Таштанды жайлары кыртышты жана суу ресурстарын булгайт. Ошондой эле өрттүн келип чыгуу тобокелчилигин көбөйтөт. Жаратылышты коргоо жаатында таштандыларды туура пайдалануу боюнча иш-чараларда, ошондой эле таштандыларды кайра иштетүү багытында Баткен облусунда бүгүнкү күндө 2 ишкана иштеп келүүдө. Алар желим бөтөлкө, желим баштыктарды кайра иштетүү ишканалары. Баткен облусунун аймагында жаратылышты коргоо жаатында, таштандылар менен туура пайдалануу жаатында байма-бай эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошондой эле мектеп, жогорку билим окуу жайларында дагы тренингдер өткөрүлүп, семинарлар өткөрүлүп, биз тараптан бүгүнкү күндө ушундай алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Таштанды үймөктөрүнүн топтолуусу бир нече себептерге байланыштуу болушу мүмкүн. Инфраструктуранын жоктугу. Көпчүлүк айыл аймактары таштанды топтоо жана утилдештирүүнүн заманбап системаларынан ажыратылган. Таштанды контейнерлери, таштанды төгүүчү жайлардын же утилдештирүүчү пунктлардын жоктугу калдыктарды туура эмес жайгаштырууга алып келет. Жергиликтүү калктын маалыматтуулугунун жетишсиздиги, таштандыны утилдештирүү жана иргөөнүн маанилүү экендигин жетишээрлик түшүнбөгөндүк бул көйгөйдө орчундуу роль ойнойт. Маалымат берүү аракеттери жана маалыматтык компаниялар маалыматтуулукту жогорулатууга жана таштандыны туура эмес утилдештирүү менен күрөшкө көмөктөшүүгө жардам бере алат. Балдарды экологиялык жоопкерчиликтүү кырдаалда тарбиялоо аябагандай зор маанилүү аспекттердин бири бул балдардын таштандыларды иргөөгө жана ресурстарды экинчи жолу пайдаланууга үйрөтүү болуп саналат. Бул көндүмдөрдүн балдардын экологиялык аң сезимини жана теориялык ой жүгүртүүсүнү өнүктүрүү, аларга болгон ресурстардын колдонуунун жаңы ыкмаларын табууга жана курчап турган чөйрөгө тийгизген таасирини азайтууга жардам берет деген ойдобуз. Ошондой эле биздин башкармалык тарабынан тынчсыз байма-бай мектептерде, бала бакчаларда тренерлер, ошондой эле конкурстар өткөрүлүп келет буга чейин. Мындан кийин дагы өткөрөбүз деген ойдомун. Курчап турган чөйрөнү сактоо, айлана чөйрөнү таза кармоо, айылдарда, шаарларда турмуш тиричилик калдыктарын иреттүү жайгаштыруу жана аларга мамилени жакшыртуу бул негизинен жергиликтүү тургундардан, өзүн өзү башкаруу органдарынан жана ишканалардан талап кылуучу негизги шарт болуп эсептелет. Андан кийин бул иштерди жакшыртуу максатында негизинен болуп маалыматтык акчаларды окутуу иштерин жүргүзүү негизги багыттардын бири болуп эсептелет. Андан кийин ар бир адамдын айлана чөйрөгө кылган мамилесин жакшыртуу зарыл экендигин белгилеп кетем. Баткен облусунда курчап турган чөйрөнү сактоо жана шаар жана айылдардын тазалыгын жакшыртуу бул ишканалардын жана бийлик органдарынын ар бир өкүлүнөн, облустун ар бир тургунунан күч аракеттерди талап кылуучу милдет. Биргелешкен аракеттер келечек муундар үчүн кыйла жакшы, таза жана туруктуу чөйрө түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.